Кара сууда Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү 313 миң сом менен кармалды. Кара суу районуна караштуу Нариман айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын агитатору 313 миң сом акча менен кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. Анын айтымында акча таратууга шектелген жарандын жанынан 5 конвертке бөлүнгөн акча жана анын кимдерге таратуу керек экендиги жазылган тизме табылган. Шектүү акчаны таанышы таштап кеткендигин айтат. Азыркы кезде бул окуя боюнча жазык кодексинин 192 беренеси боюнча шайлоочуларды сатып алуу боюнча сотко чейинки териштирүү иши башталды. Окуя боюнча азыр тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат, дейт басма сөз катчысы. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлү Элнура Алканова облустук милиция тараткан маалыматты четке кагууда. Анын айтымында кылмышка шектүү жарандын өздүгүн тактаганда ал партияда үгүтчү болуп иштебегендиги аныкталган. Алканова милиция негизсиз маалымат таратып жатат деген пикирде. Биз өзүбүздүн базардан да, жергиликтүү штабтан да ал кишини тапкан жокпуз, деди ал. Мекеним Кыргызстандын агитаторлору эч жака акча тараткан эмес. Милиция далили жок эле айтып жатат. Видео тасмасы же дагы башка фактысы жок. Арыз менен кайрылган адамдын айткан сөзүнө таянып, ушул партия деп айтып жатышат. Бул жалган, атайлап жасалган чагым. Ал арада социалдык тармактарда окуяга байланыштуу деген тасма тарады. Кыргызстанда 120 орундуу парламентке депутаттарды шайлоо 4 октябрда болот. Ага 16 партия катышууда.